Аялзат коомдук бирикмеси тарабынан Ош шаарынын Жибек жолу жана Кара Суу районунун Ала Тоо айыл өкмөтүндө атайын иш-чара өткөрүлдү. Иш-чаранын негизги максаты эл ичинде зордук зомбулукту, радикалдуу экстремизмди алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюуга багытталган. Бул иш-чараны уюштурган биз ошол USAID-тин проекти боюнча ушул эл жергесинде зомбулукту, экстремизмди алдын алуу боюнча долбоордун алкагында болду. Биз Аялзат коомдук бирикме буну уюштуруп, элдерди чакырып, кинотасма көрсөттүк. Бул кинотасманын эң негизги максаты бул элдерге зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча, зомбулукту, экстремизмдин алдын алуу боюнча, ата эне менен балдардын болгон мамилеси, балдар менен ата эненин, чоң поколение менен кичине поколениянын болгон мамилеси, ошонун бардыгын алдын алуу, аялдарга болгон мамиле, кыздарга болгон, эркектерге болгон бардык мамилелерди бири-бирин түшүнүү боюнча жана ошондой эле ушул коомдогу адамдардын бири-бирине болгон мамиле боюнча жакшы мамиледе болуу үчүн кандай эмнелерди кылыш керек, зордук зомбулук болбош үчүн кандай алдын алуу жумуштарын жашаш керек, ошол боюнча болду. Жыйындын жүрүшүндө көрүүчүлөргө кыскача кинотасма көрсөтүлдү. Тасмада жогоруда айтылган зордук зомбулукту алдын алуу, көнүмүш стереотиптерден качуу, ата эне менен баланын ортосундагы мамиле, аял затына болгон туура көз караш, деги эле коомчулуктун бири-бирине болгон мамилеси камтылат. Роликти көрдүк, өтө маанилүү ролик болуптур. Бул ар бир үй бүлөгө керектүү нерсе болуп, juda жакшы тасма тартыпсыңар. Эмне дейм? Ар бир үй бүлөдө тартип тарбия болуш керек да. Айрыкча жаштар, кыздарды чоңойтуп атабыз, уул балдарды чоңойтуп атабыз. Ата эне иш, жумушта берсе, ата бала маны балдарыбызга көбүрөөк көрсөтүш керек да. Эмне биле алектеп атат, кантип жүрүп атат, эмне менен достары кандай балдар, кыздары достары кандай, ошолорду катты коргошубуз керек болуп атат да. Ото болсо андай көйгөйлөр ар бир үй бүлөнүн башына түшүшү мүмкүн. Биз бул видео тасмадан көрүп аябай таасирлендик, жана көрүүчүлөр дагы өтө көп жакшы маалыматтарды, жакшы кеңештерди, сунуштарды айтып кетишти. Жана менин өзүмдүн оюм бул биздин жашообуздагы негизи эле ушул дүйнө жүзүндө болуп жаткан маселелердин эң чоң бири болсо керек. Эгерде үйдө бала кезден баштап ата эне, ага инилер, эже сиңдилер туура тарбия берип, үйдө үй бүлөлүк баалуулукту туура жана жеткиликтүү болуп жеткирсе, уул бала өзүнүн ордун, жашоодо болгон өзүнүн ордун баалап, кызды өйдө коюп, сыйлап, коргоп, келечекте ушундай көйгөйлөр болбойт деп ойлойм. Тасманын алкагында келген көрүүчүлөр өз ойлорун ачык айтып, пикир билдирип, өз ара кызуу талкуу кылышты. Во-первых, это решает мать, это в первую очередь. Второе, это окружающая среда. Если окружающая среда будет нормальна, у нас таких случаев было бы мало. Сейчас встречается, но редко. И потом сейчас дети наши быстро взрослеют. Что парни, что девушки. На эту тему очень большое влияние имеет телефон сейчас. Они смотрят там разные передачи, обучаются этому, принимают это как обычное такое, обыденное. Мен түшүнүгүм боюнча ата эне баласына кайдыгер болбош керек. Ошол ар бир сөзүнө маани берип угуш керек. Азыркы роликте энеси баласын укпай койду, турмушу бузулду, тагдыры жакшы болбой калды. Ошон үчүн жаш бала эгер ата энеси укпаса, башка жакындарына кайрылуу керек экен. Сөзсүз ал кайрылыш керек. Ошол болбосо азыркы кыз подружкасына айтты эле, подружкасы жашоосунун угун буруп койду. Ошондой эле ар бир акелери бар, эжелери бар, жакындарына, тага журту бар, достору бар. Эч болбосо ата энеси укпаса, жакын туугандарына кайрылса жакшы болот. Иш-чара өз маарасына жетип жыйынтыкталды. Мында келген ар бир жаран коомдо көмүскөдө калып жаткан маселелер жана алардын чечүү жолдору боюнча маалымат алып, уюштуруучуларга өздөрүнүн жылуу лебиздерин билдиришти. Апасы ушул жерде жардам бербей койду да, кызын өзүн ойлоду да, уятын ойлоду. Акырында баары бир кыз бала жакшы сүйлөгөн, ошо кыздын тарабын алган башка эле бирөө менен жашаганга мажбур болуп, өз баласын алып кетип калды. Ошо башка бирөөнүн ордунда апасы болгондо, апасы менен
жашаса керек эле акырына чейин. Эң тарбиялуу, тарбияга чакырган маанилүү кино болду. Мен өзүм мугалим болуп иштейм мектепте. Кудай кааласа тарбиялык сааттарда ушул киноду коюп берип, тарбиялык маанисин көрсөтүп балдарга, ата-энелерди да чакырып, ушул кино тасманы коюп бергим келип атат. Ошол боюнча талкуу жүргүзөбүз. Кыздар да, балдар да тарбияланат деп ойлойм. Мен бул кино тасманы көрүп отуруп ушунчалык таасирлендим да. Апалар эми биздин бу жерде ролубуз өтө көп экендигин, аял зат өзүбүздүн укугубузду коргой билишибиз керек. Мен ата-энелерди ушул жерде ушинтип көп чогулуп отурганын көрүп аябагандай кубандым. Мен өзүм мугалиммин, Навай мектептен организатор болуп иштейм. Ата-энелерге ушуну айтам, кыздарыбызга, балдарыбызга кайдыгер болбойлу. Бул балдарыбыз биздин келечегибиз, биздин турмушта биздин келечегибизди алып кетүүчү ушу биздин балдарыбыз. Андыктан ушул иш-чараны түзгөндөргө, иш-чараны ушул жерге мен ушундай демилге менен көтөрүп келгендерге мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ал эми Аялзат коомдук бирикмесинин жетекчиси Наргиз Эштаева бул уюм 1998-жылдан баштап ийгиликтүү иш алып барып жаткандыгын баса белгилейт. Биз Аялзат коомдук бирикмеси 1998-жылдан бери иштеп келебиз. Бир нече жылдан бери абдан көп ошол долбоорлордун алкагында иштейбиз да. Анан азыркы долбоорубуз дагы башкалардан айырмаланып, бул өзгөчө. Биз эгерде зордук зомбулукту алдын алуу жана жоюу максатында иштей турган болсок, бул долбоордун USAID ДАИСВК деген каржылайт. Бул долбоордун өзгөчөлүгү бул жерде зордук зомбулуктун алдын алуу, жоюу жана радикалдуу экстремизмди дагы алдын алуу, жоюу максатындагы долбоор. Биз кандай болуп иштейбиз? Биз бул долбоордун алкагында көбүн эсе элдер менен бизде пилоттук аймактар бар. Бул Кашкар кыштактагы азыр ала толуп калды, Ала Тоо аймагы, Жибек Жолу аймагы, Гулистан Ноокат районундагы Гулистан, ошондой эле жалпы биздин Ош шаары жана Ош областы боюнча иштеп келебиз.